Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Таңкы саат 5. Бүгүн негедир уйкум келбей, күрөш жөнүндө силер менен кичине бөлүшкүм келди. Мен өзү көптөн бери машыктыруучулар жөнүндө өзүмдүн оюму билдиргим келди, бирок эч сиздерге жеткире албай калдым. Жеткире албай калдым да, мүмкүн болсо азыр сиздерге жеткирип көрөйүн. Машыктыруучу деген ким, окуучу деген ким? Эми мен көп жыл иштеп, машыктыруучулардын мындай балдарга болгон сүйүүсүн, мээнетин көрүп калдым да. Мен көптөгөн мугалимдерди көрдүм, портерде 20-30дан ташып мелдештерге апарган балдарды көрдүм. Bir машинада 10-дон 12ден апарган балдарды көрдүм. Bir убактарды айтып атам эми. Мунун баары дагы болгон окуучуларга сүйүү же акчанын жетпегендиги, жол кыранын жоктугунан айтып атам да. Эми күрөш ушундай нерсе экен да, ар бир тренер өзүнүн баласын, окуучусун өтө сүйөт экен. Аны үчүн бардыгына даяр экен. Мен ушундай агайларды көрдүм, үйүндө акыркы коюн сатып туруп, Бишкекке жол кыра кылып кетип калгандарын дагы көрдүм. Эми машыктыруучу деген эмне, окуучу деген эмне экенин сиздерге кичине болсо дагы түшүндүрүп коеюн. Агай өзүнүн окуучусун өстүргөндөн баштап ал карылыкка жеткенге чейин же өмүрүнүн аягына чейин сүйөт экен. Мен муну билдим. Анын турмуш жолуна өмүр бою көз карашын карап, жашоосун карап, жакшы жашаса сүйүнүп, начар болуп калса күйүнүп, бирок өз баласындай кабыл алат экен. Тренер деген сөздү бул эч кандай художник сүрөт менен тартып бере албайт экен. Эч кандай жазуучу жазуу түрүндө дагы бере албайт экен. Ар бир окуучусу жакшы адам, турмушта жакшы адам болушун тренер каалайт экен. Мисалы, ар ким чемпионду чыгаргысы келет, олимпийский чемпионду чыгаргысы келет, ою өңү баардыгы ушундай экен. Эми мен сиздерге бизнесмен менен тренердин айырмасын айтып берейин. Бизнесмен 4 жылда үй курам же магазин курам дейт экен. Тренер 4 жылда 7-класста окуган баласы болсо, кадеттен чемпион чыгарып 4 жылдын ичинде чемпион чыгарып молодежка кошом дейт экен. Мына экөөнүн айырмасы. 4 жылда бизнесмен бай болот, көз карандысыз. 4 жылдын ичинде тренер баласын чемпион кылып чыгара алабы, чыгара албайбы, аны бир Куданын өзү билет, бирок максаты 4 жылдык максаты баланы чемпион чыгаруу. Ушул жерде эле канча нерсеге тренер утулуп калып атат. 4 жылда ал үй куруп атат, анын баласы чемпион болобу, болбойбу билбейм. Бирок эң асыл максат бул ошо 4 жылдын ичинде кадеттен чемпион чыгарам же спорт школго өткөрөм деген максат экен. Азыр таңкы саат 5. Мен акыркы күндөрү күрөш жөнүндө өтө көп ойлоно баштадым да, биздин агентстволор 6 айлык, 3 айлык судейство курстарды ачса жакшы болбок экен деп калдым. Жаш балдар калыстыкка өтө кызыгып, өздөрү үйлөнүп онлайндан ар бир жерлерге барып судить этип атышат. Ошого мен азыр мындай суранып кетет элем да, эми агентство, управление, ошо судьялар үчүн, биз үчүн мээнет кылып атышат да жетекчилерибиз. Ушул маселени жакшы карап, судьялыктарга үйрөтүп балдарды, андан тышкары семинарларды үйрөтүш керек экен. Кочкор атага Дөңбаев Жеңиш агай 1 ай келип кетип бизге көп нерселерди үйрөтүп кеткен, өтө көп нерселерди үйрөтүп кеткен. Мына азыр ушул убакка чейин эсимде бар, анан сертификат берген. Эми азыр Кыргызстанда күрөш негизи кыйла эле алдыга кетти. Ошон үчүн азыр уйкум келбей ушуну бөлүшүүнү туура көрдүм да,
Эми üçüncü ayta turgan temam. Men negedir kızdardanbı, baldardanbı, emi negizi kızlar menen maşıgayın dep atam, boş wagtym bolup kalsa. Men keçe ayttım ele. Eger balada kiçine küçü bolup, özünün kızıgısı bolsa, atenesi maň alıp gelse, ököz ali ilgerki kırgızça süйлöşüp, yetti seniki sögü meniki dep turup, bizde daim el akça bola berbeyt. Her bir vyezlerden kaltırbasa, jarımın men tapsam, şu ayıl hökmet tarabынан, jarımın al taap berse, bardy gele baldardy çempion kılıp çıkarsa bolot. An üçün al sporttu jana güreşte süyüş gerek. Dünyada 3 mal kursağыбызды toyguzуp, jakşı jaşadyk dep özübüzçe maktanabız, 2 koy jedik dep. Andan dagı jakşı nerseler bar. Bul elge kızmat kılıp jana çempiondu çıgarуу. Dünyadagi çempionlardy çıgarıp, sıymıkka ие bolup kanday jakşı. Bizden azır özübüzdün kırgızdarday aytıp atam da, çınıgı mындай olimpiyski çempion jok, jarkıragan, elge tanımal, jaş. Oşo hazır men dagı nokendiklerden suranıp ketemin de, menin dagı wagtym gelip kaldı. Men dele çempion çıgar elekmen. Oşo hazır men bardyk küçümü şu atenneleri gelse, men süйлöşsem, bir de meldeşke kaltırbay, zborlarga kaltırbasa, ayıl hökmetin jardamı menen, bizdin jakşı ayıl hökmetibиz bar, azamat, jana ayıldık kengeşler jardam bere turgan. Men oşo baldarın üstünen iştesem, sebep meni wagtym ötüp ketip, jaşım dagı gelip kalıp atat. Anan kızdardın üstünen işteyin dep atam. Bizde Aysulu okşogon çempion kızlar öte köp. Hurmatly vatandaşlar, sportga ötele köp köngül bölöylüç. Uşunday günler gelet, aptekalar jok bolup eldim bari sport menen gana maşygyp kalat. Emi trener jönündө akırkı sözüm. Trener özünün süyüsün, jürögün, bardigin baldarga beret. Birok аны baldar ubagында düşünbeyt eken. Gerek bolsa uşunday günler bolat eken, özüňin okuçuň özüňe duşman bolup çıkıp giretken. Je bolbosa atenesi duşman bolup çıkıp, gör albay. Men bulardy men görgönüm aytıp atamın da, özünün balasına can tartıp, mugallimler üçün en kıyım mine. Biz Bişkekterge köp barabız. Bizdin en korkkanыбыз ele joldogu kopsuzduk. Meni misal en korkkanım joldogu kopsuzduk. Baldardy aman esen aparıp ap geliş. Birok sport ömür boyu bul adamdın dostu, al stimul bolup kalış gerek. Al senin dostun janыңda жүрgön ömür boyu şerigin bolup kalış gerek da. Oşon üçün saat 5 boldu mına, uyku gelbey dagı ele güreş jönündө oylanyp jatamın. Eger nokendikler uksaňardan meni alıp kelgile, birge süйлöşüp birge dayardaylı, wagt ötüp atat. Güreşte jön ele barıp 2 saat trenirovka kılıp koyup gelgenden, sistematski trenirovka bolbogundan hiç kanday çempion çıkpayt eken, hiç kaçan hiç jerde. Al jumasına grafik menen crosstordu kılıp, kak palojuna kılıp trenirovka kılbasa, baldardan çempion çıkarış kıyın eken. Bişkek çaktagı baldar bu yıl barıp gördüm, ötele ösüp ketiptir. Sebep trenirovkaları sistematik, pitanyaları jakşı, vraçtары bar, vitaminizasyonlardı alıp atışat. Oşoga sizlerden suranıç. Eger kimin balasına kaydiger bolboy, kelечekte çempion çıgaram dese, men süйлöşүүгө dayarmın. Jana oşoga püt küçümü jumşamakmın. Sözsüz ele al olimpiyski çempion bolboş gerek. Negizi jakşı adam bolsa dele, kumga paydaş tiyse dele oşo. Birok mындай koluma gelgen üçün aytıp atamın da, 3 mal rejimlerge oturguzup, zborlordu özü ustap boyunca bir yılda 2 jolu zbor bar. Bul ustafta bar. Ustafta.
Ошон үчүн бирден мелдештерден калтырбай, систематик тренировкаларды кылдырып, көбүнчө залда эмес, көбүнчө таза абаларда кылдыртыш керек. Жумасына 4 километр, 5 километр кроссторду бербесек болбойт. Убакыт өтүп 6 ай, 8 ай өткөндө 10 километр, 12 километрге чейин сборлорду бериш керек. Аны үчүн бала ата-эне бизге жардам бериш керек экен. Сиздерге айтайын дегеним ушунум таңкы саат 5. Куда буйруса, мага ишенсеңер алып келгиле. Мен колуман келишинче аракет кылам жана чыгара аламын. Мен көп тренерлер менен сүйлөшкөнмүн. Өтө көп. Братья Белоглазовы деген 2 жолу олимпийский чемпиондор бар. Апасандар бар. Хажымурат Касаловтар менен сүйлөштүм. Буасар Сайтиевтер менен сүйлөштүм. Алардын ыкмалары, методикаларын сурадым, билдим, окудум, китептерин алдым. Азыр менин бир гана максатым Кыргызстанда олимпийский чемпион чыгарыш. Чемпион мира дагы эмес, олимпийский чемпион чыгарыш. Себеби максатты чоң коюш керек. Биз качанга чейин эле кичинекей көлчүктө жүрө беребиз, бир чоң дарыяларга кошулушубуз керек биз. Урматтуу ата-энелер, урматтуу балдар, мен уксаңар, мен угуп жакшылап түшүнүүгө аракет кылгыла. Сөзсүз түрдө агентство жак, управление жак сиздерден сураныч. Кичинекей курстарды ачыш керек. Жакшы мастерлерди Оштонбу, Бишкектен дап келип мастер-класстарды өткөрүш керек. Ошондо гана биз алдыга жылат экенбиз. Судействолорду жаш балдарга үйрөтүшүбүз керек экен. Опытный эмелер. Колдон келсе Россияларда 3 айлык, 6 айлык курстар бар экен, судейство. Биз ансыз алдыга жыла албайт окшойбуз. Ошого сиздерден сураныч, ушу курстарды ачып берип, бардык эми ошон үчүн жетекчисиңер да бизге болгон бүт бардык условияларды колуңардан келишинче аракет кылышыңар керек экен. Мен эми азыр күрөш жөнүндө өзүм оюмду айтып койдум, бирок тренер жөнүндө дагы деле оюмду түшүндүрө албадым. Ар бир тренердин жүрөгүндө өзүнүн окуучусу болот. Өмүрү өтүп бүткүчө жана ар бирин жакшы көрөт. Саламатта калыңыздар.